Бул идея мага кандай келди? Эң биринчи кар жааганда эле Коштойго 10-декабрларда апам кар жаады деп айтып калды, аябай көп кар жаады деп. Анан ошол кезде эле мен 1-2 жыл мурун биздин Коштөбөнүн тургундары Ленинге муз тепкенге барып, атайын муз тееп келгендерин уккан болчумун да. Анан ошондо эле мээме сигнал кетти, тык деп. Всё, ошол кар жааптыр. Демек, Коштөбөгө ушундай муз ачсак, Коштөбө эли келет, Ленинге чейин барып аткан элге демек бул нерсе керек деп ойлондум. Анан 15-декабрда дароо эле баллондорду алдыртып, анан биз бирок кечирээк ачып калдык. Бизден биринчи бул жакта дагы бир муз аянтчасы ачылган. Алардан кийин биз 30-декабрларда ачтык. Анан бул ачуубуздун максаты азыр өзүңүздөр билгендей мектептеги эс алуу болуп жатат, каникул. Ошол убакта балдар жөн эле үйлөрүндө телефон чукулуп отурбасын, же жөн эле пайдасыз бир нерсе менен алектенбей, ушул көңүл ачып, сыртка чыгып, таза абадан дем алып, ойноп күлүп кетишсин деген максатта ачканбыз. Буюрса максатыбызга жеттик деген үмүттөмүн. Элдин арты суюлбай көптөн эле келип атат. Анан биринчи элде муктаждык жаралса, андан кийин адамдарда сунуш жаралат да. Улам келген адамдардын сунуштары менен буюрса бул жака боз үй дагы ачтык. Ал жака келип ысык чай, бозо, пирожки жеп кеттиңиздер. Баллондорубуздун саны дагы да көбөйдү. Айылда муз аянтчы ачылып, жаштарга, балдарга, улууларга деле жакшы болду. Ушуну уюштуруп аткандарга чоң рахмат. Мына Коштөбө айылына муз аянтчасы ачылып аябай жакшы болду. Телефондон алысташып, таза аба. Мен да келген бала чакамды алып алып келдим эле, коркуп атып түшпөй аттым эле. 1-2 жолу түшүп алып сонун экен, мага аябай жакты. Сиздер да баарыңыздарды келгиле деп чакырам. Уюштурган кыздарга да чоң рахмат. Айылга жакшы жаңылык болуп атат. Бүгүн мен биринчи жолу келип атам бул жака. Бул жак аябай сонун экен, жакшы эмоциялар тартуулап каникулга келгенбиз. Бияк аябай жакшы экен. Жана баардыгыңыздар көңүл ачып кеттиңиздер. Мага муз жакты. Мен курактуу кыздарга, балдарга үйдө отуруп бош болгондон көрө келип тепсе аябай жакшы сезимде болот экенсиң. Толкунданат экенсиң. Ошо жакты баарыбызга. Классташтарым менен келгем бүгүн. Алар дагы жакшы сезимде болуп атышат, толкунданып атышат. Ошо. Гүл үстүндө